Баарыңарга салам. Менин атым Адик. Мен бүтүрүүчү класста окуйм. Бир топ убакыттан бери мен иттерди жек көрөм. Аларды көргөнүмдө калчылдап кетем. Эгерде мени кичинекей жандыктарды көргөндө эзилбеген таш боор деп ойлосоңор, жаңылышасыңар. Мурда ошондой эле болчу. Менин өзүмдүн итим жок. Бирок 4 буттуу адамдын досун жакшы көрүүчүмүн. Иттер жөнүндө көптөгөн кинолорду көрүп, алардын ишенимдүүлүгү жөнүндө досторумдан көп эле уккам. Биздин шаарда куткаруучу иттин эстелиги дагы бар. Деги эле аларды акылдуу жандыктар деп эсептечүмүн. Анткени милицияда, бажы кызматында иттер да кызмат кылат эмеспи? Жада калса, сокур адамдарга да иттин пайдасы чоң. Үйдө итти эч ким кайтара албайт эмеспи? Иттер жөнүндө менде түшүнүк ушундай эле. Анан да акылдуу, жоопкерчиликтүү адамдар итти багышат деп ойлочумун. Ошондуктан мен аны бир көргөнүмдө эле жактырып калдым. Мындайча айтканда, сүйүп калдым. Бойлуу, сулуу, кою чачтуу, ал менин бет маңдайымдан кичинекей, жакшынакай итин жетелеп келе жатты. Анын чачы кызылтым, лента менен байланган. Итинин башында кызгылтым бантик тагылган. Мага алар бири-бирине төп келишип калгандай сезилди. Ошол учурда аны менен таанышам деп чечтим. 5 минуттан кийин өзүнүн аты Лариса, итиники Мими экенин билдим. Лариса көп жактырбаган кыз экен. Телефонун да бербей койду. Бирок телефон номерин сураштырып жатып, таап алдым да күндө чалып үйүнө бара берчү болдум. Бир күнү мени менен жолукканга макулдугун берди. Мен өзүмдү абдан бактылуу сезип, аны кафеге чакырдым. Шаардагы жакшы кафени тандап, столду заказ кылып койдум. Бирок жолугууга ити менен келгендиктен бизди киргизбей койду. Башка кафелерде ит менен киргизбегендиктен тамактануубуз шаарды кыдырып, Ларисанын канааттанбаганы менен аяктады. Кийинки күнү паркка эс алууга келгенибизде да итин ээрчитип келди. Өзүбүз чөпкө олтуруп, Мимини бошотуп койдук. Биз жакшы маанайда сүйлөшүп отурганбыз. Милиция кызматкери келип, кимдин ити? Бул туура эмес жерди туалет кылып жатканын айтты. Лариса эмне үчүн Мимини карабайсың деп мени уруша баштады. Биз чогуу жүргөндүктөн кийин Мимини бирдей карашыбыз керек экен. Ал учурда Лариса туурасын айтып жатканын түшүнүп, иттин артынан тазалаганга туура келди. Жана мага айыппул жазып кетишти. Лариса мени итин күндө сейилдеткенге алып чыгуумду суранды. Анчалык оордугу жок деп макул болдум эле, бирок андай болбоду. Мими эч кандай буйрукту укпаган, мышык көрсө эле артынан кубалай берген, балдарга өрө берген тартиби жок ит экен. Анын урушуп жатканымды көргөн Лариса мени менен 3 күн сүйлөшпөй койду. Биздин мамилебизде үчүнчүбүз ашык экенин түшүнүп, Ларисадан эмне үчүн баардык жерде ити менен жүрөөрүн сурадым. Ал мага белгилүү жылдыздардын сүрөтүн көрсөтүп, аны абдан сыйлаарын айтты. Ал белгилүү мегатоптук блогер эле. Жана да ал өзүнүн кичинекей итин жакшы көргөндүктөн баардык жакта алып жүрүүчү. Лариса ага окшошкусу келип, өзүнө ошондой ит сатып алыптыр. Ларисадан жок дегенде, биздин жолугушууга ити жок кел десем макул болбоду. Ал эгерде мен аны сүйсөм, итти да сүйүшүң керек. Болбосо экинчи жолукпайбыз деди. Мен абдан жиндендим да, мен биринчи аны таштайм деп чечтим. Баары ушинтип аяктамак. Бирок андай болбоду. Мен Ларисаны сагына баштадым. Аны менен жолугуп сүйлөшкүм келди. Бирок Мимини көргүм жок. Эмне кылаарымды билбедим. Жанагы мега блогерге жинденип жаттым. Ага өзүнүн көрүүчүлөрүнө жаман таасир калтырып жатканын жазгым келди да, анын профилине кирдим. Ал жакта чынында эле Ларисаныкына окшош ити менен түшкөн сүрөттөрү көп экен. Анан интернеттен ал жөнүндө баарын окуп билгим келди. Окугандан кийин көп нерсени түшүндүм. Мен Лариса менен тезирээк сүйлөшүшүм керек. Көрсө, блогер ити менен баардык жерде жөн эле жүрбөйт экен. Анын максаты кароосуз калган иттерге адамдардын көңүлүн буруу экен. Жада калса үйү жок иттер үчүн питомник ачыптыр. Ал жактан ит багып алууга же жөн эле келип иттерди жетелеп, кам көрүүгө болот экен. Ларисаны ошол питомникке чакырдым. Лариса питомниктин ичине киргиси келбей жатты. Көрсө ал иттен аябай коркот экен. Мимини жөн эле көрүнүш үчүн багып, бирок жакшы көрбөптүр. Бул өтө кызык эле. Мына, эми экөөбүз питомниктин эшигинин алдында турабыз. Ал иттен коркот. Мен аларды жек көрөм. Эмне кылыш керек? Балким Мимини питомникке тапшырып кетип калсакпы? Жок, мен бат эле багынбайм. Ичине кирип, коркуубузду жана жек көрүүбүздү жоюшубуз керек деп чечтим. Эми биз питомникке тез-тезден келип турабыз. Мен ал жактан жылдыздын башка фанаттары менен тааныштым. Жана да иттерге тамак берип, сейилдөөгө алып чыгабыз. Ал жакта иттердин психологу дагы бар. Ал бизге иттерге кандай мамиле кылыш керектигин, Мимини буйруктарга кантип үйрөтүш керектигин түшүндүрдү. Билесиңерби, мен эми бактылуумун. Бизде
Мими менен болгонго да экөөбүз үчүн да убакыт табылды. Дагы да биз бул саксайган 4 буттуу жандыктар тууралуу көп нерсе билдик. Чынында алар акылдуу жандыктар экен. Балким сиздердин да иттериңиздер бардыр. Жана алар кандай буйруктарды аткара билишет. Ошолорду комментарийге жаза кетиңиздер. Жана каналга атталганды лайк басканды унутпаңыздар. Барыңарга салам. Атым Пери. Менин гүл саткан магазиним бар. Эң барынан кош жана өзгөчө гүлдөрдү чогултканды жакшы көрөм. Бир күнүм магазинге өзгөчө кызыктуу бала кирди. Анана, мага элде жок, өзгөчө гүл бер. Каалаган акчаңды төлөп берем, деди. Гүлдөргө аябай кызыкканымдан макул болдум да, бир жума күтө турушун сурандым. Ал да макул болду. Мен шаар сыртына гүл чогултканы жөнөдүм. Бир нече күн бою кызыктуу гүлдөрдү топтодум. Дагы бир нече күн алардан букет жасадым. Жыйынтыгында башкача букет пайда болду. Мындай букетти биринчи жолу жасадым. Бир жумадан кийин баягы бала келди. Ага букетти берсем, ал аябай таң калды. Анын айтуусу боюнча мындай сулуулукту биринчи көрүшү экен. Ал мактаса уялып кеттим. Анан ал өзүн Канат деп тааныштырып, букетти мага белек кылып, мени жолугушууга чакырды. Макул болдум. Анткени ал сылык жана жылдыздуу экен да. Биринчи жолугушуудан кийин анын мыкты бала экенин билдим. Ал дагы гүлдөрдү жакшы көрөт экен. Канат мени атасынын гүлдөр складына алып барганда аябай бактылуу болдум. Анткени ал жакта гүлдүн көп түрлөрү бар экен. Ошол маалда мен аны сүйүп калдым. Бир жолу кокустан телефон менен сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Жумушу тууралуу сүйлөшүп жатыптыр. Жакында ал мага толугу менен ишенип калат. Ошондо гүл магазинин сатып алам, деди. Таң калып калдым. Түшүнбөй турдум. Менин кичинекей магазинимди эмне кылат? Анан баарын интернеттен билдим. Көрсө ал чоң гүл саткан компаниянын ээси экен. Дүйнө жүзү боюнча магазиндерди ачышыптыр. А менин магазиним болсо жакшы жерде жайгашып, көп клиенттерди тартып турат экен. Менин ишеничиме кирип, бизнесимди урдап алганы жатыптыр. Жиним келип, анын үйүнө бардым. Баарын билем. Менин гүл магазиним менен мындай кылышка эч кимге жол бербейм, дедим. Эмне дешти билбей калды. Анын көз карашынан мындайды күтпөгөнүн билдим. Ал баарын түшүндүргөнгө аракет кылды. Мен укпастан кетип калдым. Күндөр өтүп жатты, ал кайра келип кечирим суранганын койбоду. Бирок мен эч көңүл бурбадым. Бир күнү магазиндин ээси келип, экинчи бул жерди арендага бербейм, деди. Эмне үчүн деген суроомо жооп ала албадым. Ошентип келишим чачырады. Муну гана теле кылды деп ойлодум. Бирок мен жаңылыптырмын. Ал келип мындай болуп кетишин каалаган эмес экендигин айтты. Көрсө атасы гүл компаниянын ээси экен. Анан менин ишеничиме кирүүсүн талап кылыптыр. Бирок ал мени чындап эле жактырып калыптыр. Мен атама жол бербейм. Сенин магазиниңди кайрып берем, деди. Анын сөзүнөн кийин бир нече күн өттү. Ал менин үйүмө келип, жаңы келишимди көрсөттү. Эми бул магазин толугу менен меники экендигин айтты. Мен аябай кубангандыгымдан кантип бул көйгөйдү чечкендигин сурабай калыптырмын. Жаңылыктардан угуп калдым. Канат атасынын байлыгынан баш тарткандыгын. Мен үчүн ушундай кадамга баргандыгына ишене албай турдум. Ага чалдым да мен үчүн мындай кылыштын кереги жок болчу, дедим. Анан ал, эгер сен мага жаңы өзгөчө букет жасап көрсөтсөң, бул кылганым үчүн өкүнбөйм, деди. Мына ошентип Канат деген келечектеги күйөөм менен таанышып калдым. Мага окшоп кызыктуу өзгөчө букеттерди чогултканды жакшы көрөт. А силер кандай букеттерди жакшы көрөсүңөр? Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.